Assalamu alaikum dostlar. Так, biz bugün aukционga geldik. K-Car деген aukцион. Hazır. Жарым сааттан башталат. Biz ойнай турган машиналардын состояниясын бир сире көрөбүз азыр. Анан баштайбыз ойноп. Так, ушундай достор, могун баардык ушу стоянкалары. Ошо жакта турат машиналар ойноп отурган. Бягында эстосу, кыскасы ушул жерден полный осмотрдан өтүшөт. Полный историясы жарыяланат. Анан оюн башталат да. Так, бизде бүгүн канча соолуп калды? 13 декабрь. Ушундай жаан жаап атат. Кореяда негизи жанагындай кар жааган аябай редко болот. В основном ушундай да, кышында жаан жайт, анан бирок суук болот. Так, ушул жерден ойнолот. Так, бияқта перчаткалар, перчатканы алабыз, машина көрөрүнүн астында. Бул машиналардын местоположениясы стоянканын. Ушул жерден карап, бизге керектүү машинаны барып көрөбүз. Так, достор, мына ойной турган машинанын бирөөсү ушул. Бул акцент. Солярис корейский, просто Кореяда булар рестайлинг болгон эмес да, ушул бойдон чыгып берген. 2019-га чейин. Анан 2019 сайын бул линейка вообще токтогон. Бул ошо акыркы модельдер да. Бул 2018 экен. Так, краскасы полностью родной. Так, салон, в принципе, жакшы эле абал. Так, бул кайдан ачылат? 1.4 бензин. 1.6'lar da var, бияқта бирок 1.6'сы жанагындай GDI мотор болуп куят да. Мына 2018 жылы. Полный электропакет. Ушундай чоңураак светте. Так, казан таза экен. Главный. Так, бияк тазалап койшойт. Негизи аукционга келген машиналар ушундай состоянияда келет да көбү. 4. Так, дискалар да жакшы экен, дөңгөлөк да жакшы. Так, насип этсе ушуну алабыз иншаллах. Эгер баасы өтө көтөрүлүп кетпесе элечи. Бул аукционду өзүңөр билсеңер керек, жанагындай. Ким көбүрөөк баа берсе ошо утуп кете берет да. Так, мынакей мотор иштеши жакшы. Простой мотор, GDI эмес. Простой, надежный мотор. Так, мынакей болттор чечилген эмес. Баары тең родной. Так, бул жактары дагы баары тең родной экен, фараларын баары күйөт. Так, могул жагында ушу трещинасы бар экен бамперинде. Бул эчтеке деле эмес, Кыргызстандан жасап койсо болот. Бияктан жаңысын салсак болот. Так, артқы фаралар да күйөт. Жакшы, могу бампери кичине бошоп калган экен, кичинекей чийиктери бар. Так, бунун стартовый баасы $4000 башталат экен. Көрөбүз канчага чейин барат. Так, достар, экинчи машина ушул Morning 2017, 4-ай. Так, краскасы полностью родной экен, текшерип чыктым. Так, ичи ушундай кожа напа. Подогрев сидений бар. Монитор жок экен, 83 000 пробег. Мультируль. 2017.
Так, краскасы полностью родной екен, болгон могул жагында подкрыльниги сыйрылып кеткен экен жарымы. Калганы жакшы. Дөңгөлөктөр да жакшы, дискалар дагы ушундай дискалар экен. Ушундай достор. 예, 뭐 거의 끝까지 갔는데 차가 Так, достор, куттуктап койсоңор болот. Ушуну оттук. Morning 2017 11 ай. Полностью родной краскада. Дөңгөлөктөр да жакшы. Болгон ушул жагында покрыльниги сынып калган экен, бияна. Муну алмаштырып койсок болот. Ушундай туугандар. Так, буну канча кут деп кызыккандар болсо 5 миллион 900 болду. 5 миллион 900 10 менен жазман долларга точно айта албайм. Курс дагы түшүп кетиптир бүгүн. Доллардын курсучу. Доллардын курсу түшүп кетсе эле биякта кымбаттап кетет да машиналарчы долларга. Ушундай. Биякта ошо өзүнүн да комиссиясы болот, по-моему 200 миң вон болсо керек, 150 доллардай. Ошонусун да бериш керек, анан алып кетиш керек да. Кыскасы ушундай туугандар, машина ушундай серый күрөң түсөт. Өтө жакшы. Кимге жаккан болсо да кайрылсаңыздар болот, бул сатылат. Ушу Кореядан заказ менен алсаңыздар болот, же болбосо Кыргызстанга да кетет. Эгер бияктан кетпесе, Кыргызстанда уже базар баасындай болот баасы. Ушундай туугандар, өтө таза машина. Так, достор, улантабыз. Кайра келдик, берки морнинг алынды, иншаллах. Так, азыр акцентти көрөбүз. Акценттин бирок жана күлгүсүндө кичине проблема бар экен, ачылбайт экен автоматически. Кол менен түтүп койсоң, мындай бош болуп калат экен да. Азыр көрөбүз. Эгер өтө кымбат болбосо, алабыз анда. Кишинин аз болгон себеби туугандар буну офисинде отуруп же үйүндө отуруп деле ойной берет. Компьютер менен интернет болсо болду, логин пароль менен кирип катыша берет. Болгон бияка келгенибиз себеби машинаны өз көзүбүз менен текшерип, көрүп анан ойнойбуз да. Үйдө отурсаң только историясы менен историясына ишенип эле ойнош керек болот да. Ушундай туугандар. Так, достор, биз кеттик, акцент аябай кымбат болуп кетти. Аны ойногон жокпуз, почти. Эсептеп көрсөм, Кыргызстанга барат жол кире растаможкасы менен эле уже 11ге жакын болуп кеткен да. 11ге жакын аябай эле кымбат. Таза болгон күндө делечи. Так, бияқта болот. Биз кеттик, калгандар уже эски машиналар. Кыргызстанга кетпейт. Ушундай туугандар, бизде мына жаан жаап атат дагы деле. Так, Кейкар аукцион Осан деген шаарда. Корейче окуган билгендер барбы? Так, үйдө көздөй кетебиз. 70 километрдей жол жүрүш керек болот. Так, кыскача аукцион боюнча да айта кетсем туугандар. Меники ушул Кейкарга азыр достугум бар. Анан башка дагы Лотте деген чоң аукциондор бар мындан да. Аларга азыр мен күтүп атам очередти. Очеред каралып анан кирет экен да. 1 айдан 6 айга чейин созулушу мүмкүн экен очеред каралганы. Ушундай достор. Аукционго ошо фирмасы барлар катыша алат да. Кореяда именно машина менен иштейт деген фирма болуш керек, лицензия. Ошолорго гана доступ берилет. Бияка депозит төлөнөт. 3000 долларын тегерегенде. Эгер балки мисалы үчүн машинаны алып утуп төлөбөй койсоң деген учурларга ошондой депозит төлөнөт да. Ушундай достор, четверг күн сайын ушундай чоң аукцион болот, биякта 1000ге жакын машина ойнолот. Анан вторникте болот, вторникте кичине азыраак, почти 2 эсе аз, анан башка шаарда да аябай эле алыс болуп калат ал жак.
Ушундай туугандар. Аукционго эгер ойноп бер дегендер болсо кайрылсаңар болот. Мен заранее биякта списогу чыгат. 1-2-3 күн мурун. Ошол список менен мен сизге көргөзөм. Историялар мондай экен, старт мондай болот, примерно канчага чейин барат. Анан ойносок болот. Бирок депозит менен туугандар. Анткени биякта машиналарды эгер албай койсок, уткандан кийин өзүнүн штрафы бар да. Улантабыз достор. Бияк стоянкасы. Мен машинаны нары жака сыртка калтырып коюп турмун. Так, мына могул жанагы машиналар турган стоянка биздин морнинг ушул жерде турат. Ошо эң үстүндө. Алам дегендер достор кайрылы бергиле. Сатылат. Буга чейин да бир сервисти морнинг анан санат чыгаргам, алар сатылды. Ушул морнинг бар, бир спарк бар. Спаркты да жүктөйм. Так, машиналарды бир сыйра көргөзүп коеюн. Так, примерно канчага кетти машиналар? Мен азыр байкашымча мондай санатта ДНдер 2019-дан башталат, 21-22ге чейин чыкканда. Ушулар где-то 13 000, 14 000 доллардан кетти. Бензин менен жүргөндөрү, жакшы комплектациялар ушундай дискалар менен. Газ менен жүргөндөр 1-2 бар экен, мен аны жетишпей калдым, машинаны карап келгенче уже ойнолуп кетти. Бирок алар историясы менен болчу да, алмашкан детальдар бар болчу. И краскалар да бар болуш керек болмок. Мына мисалга алсак, жок бул эмес экен. Азыр мыяктан мен бир санатаны көрдүм эле. Так, каягына алып калып, экинчи таштап эле. BA28. 1층 BA28. 28은 잠시만요. 여기는 어디? 요 C잖아요. 아니 여기 저쪽 같은데 사장님? 저 계단 쪽으로. 계단 쪽에? 사장님 그 기사요? 네네네. Так, достор улантабыз. Азыр машинанын турган кайсыл жерде турат деп сурап калды. Кореец айдап кеткени келиптир. Так, примерно канчадан кетти машиналар? Мен билишимче мондай K5, жок бул максимальный комплектация экен, могул болуш керек. Газ менен жүргөн болчу. Так, газ экен. Комплектация ушундай простой дискалар, кичирээк. Бирок кожа корейский машиналардын жакшысы ушундай да, комплектация слабый болсо дагы кожа кетет. Так, 2020 экен, электросиденье жок. Бул жагы да шайба эмес. Ондай рычагда 65 000 пробег экен. Так, бунун монитор бар экен, анын монитору жок болчу, мен адаштырып атам. Кыскасы ушундай эле комплектация, бирок монитору да жок экен да. Ошолор 10 000 доллардан кетти, мен байкашымча азыркы курс менен. Ооба. Ушундай экен. Кимдер ушундай ойнойм десе айтсаңар болот. Ойноп беребиз. Же базарлардан эле карап беребиз. Силерге кандай ыңгайлуу. Ушундай сыяктуу санатылар кетти 13 000 доллардан бензин менен жүргөндөр. Булар ушу дискаларынан билет комплектациясын. Так, электросиденье бар экен, кожаный руль, мына чоң монитор. Пробег да 60 000 экен. Так, пробег аябай чоң көңүл бурат. Пробег 100дөн ашса эле уже булардыкы арзан болуп калат да. Именно аукциондук ушундай экен. Старттар арзан да. Так, бул спарктар ойнолгон жок, менимче кийинки жума ойнолсо керек. Биз анда кеттик достор. Эртең же бүрсү күнү келип алып кетем машинаны. Же жанагындай водитель менен пьяный сыяктуу жөнөтөрөбүз. Ничего жакты көздөй. Жамгыр дагы эле жаап атат. 3 күн бекер болот экен. Биякта стоянкасы 3 күндөн кийин алып кет десең, ошо күнүнө
$10 кетер экен ол жол менен. Макул достор, байланышканча.